Informatika 8 класс 4 чейректин 3 сабагы. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы интернет. Бүгүн сабакта биз силер менен интернет даректери, домен, провайдер, Кыргызстандагы провайдерлер жана келишим кандай түзүлөт деген суроолорго жооп алабыз. Сабактын максаты: окуучулар интернет түйүнү, ага туташуу, колдонуу жолдору, интернет провайдерлер жана домен жөнүндө билишет. Интернет тармагы жөнүндө билимдерин өркүндөтүшөт. Окуучулар интернет тармагынын мыйзамдарын, коопсуздук эрежелерин сактоого, компьютерлик техникага сарамжал мамиле кылууга, тактыкка, тазалыкка тарбия алышат. Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен өткөн сабакка кайталоо жүргүзөлү. Өткөнгү сабактарда интернет тармагы, интернет тарыхы, интернет коопсуздугу жана интернеттин терс жана оң жактары деген тема өткөнбүз. Бул боюнча мен силерден тапшырма сурап алганмын. Эми көңүлүңүздөрдү жаңы сабакка бурабыз. Интернет даректери. Почталык даректер. Пошталык даректерге төмөнкү даректер кирет: Mail.ru, List.ru, BK.ru, Inbox.ru, Яндекс.ру жана Gmail.com. Почталык дарек. Почталык дарек бул кандайдыр бир серверде жайгашкан почталык ящиктин дареги болуп саналат. Мисалы, Алмаз Маймылча Mail.ru. Бул жерде биринчи Алмаз деген бул колдонуучунун аты. Колдонуучу бул мен жана силер. Экинчи, бул белги Маймылча деп аталат. Үчүнчү, Mail.ru бул сервердин домендик аты. Маймылча колдонуучунун аты менен сервердин домендик атын байланыштырып туруучу белги. Бул белги ар кайсы мамлекетте ар түрдүүчө аталат. Мисалы, Россияда собачка, Өзбекстанда күчүкчө, ал эми Германия менен Кыргызстанда маймылча деп аталат. Домен бул область же болбосо структуранын бирдиги. Ал эми домендик ат интернет сервердин дарегин табууга жардам берүүчү символдук аталыш. Домендик ат адам тарабынан жеңил кабыл алынуучу компьютердин адреси болуп эсептелинет. Домендик ат латын алфавитинен, сандардан жана дефис белгисинен турат. Мисалы, Mail, Ercom, KG. Мында KG эң жогорку деңгээлдеги домен. Ercom экинчи деңгээлдеги домен. Mail пошталык сервердин же компьютердин аты. Домендик атты ыйгаруу белгилүү бир системага ээ. Биринчи деңгээлдеги домендер эки топко бөлүнөт. Аймактык ru, ua, uk, us, kg, kz, us. Аймактык эмес доменге com, org, net. Эми аймактык домендерге токтолуп өтөлү. Ru бул Россия, UK Великобритания, AU Австралия, KG Кыргызстан, US Өзбекстан, KZ Казакстан. Ал эми аймактык эмес домендер com коммерциялык уюмдар, edu билим берүүчү жана илимий уюмдар, net тармактык администрация, org коммерциялык эмес уюмдар, gov мамлекеттик уюмдар, mil аскердик тармагындагы мекемелер үчүн жазылган домендик аттар. Провайдер. Провайдер англис тилинен которгондо тапшыруучу, өткөрүүчү, камсыздоочу деп которулат. Провайдер интернет чөйрөсүндө тармакка кошуу кызматын аткарат. Башкача айтканда, интернетте онлайн режиминде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Провайдерлер интернеттин кээ бир бөлүктөрүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана пайдалануучуларга түрдүү кызмат көрсөтүүчү фирма болуп эсептелет. Провайдерлер бир нече 100 миңдеген клиентке кызмат көрсөтүү жана маалыматтарды жиберүү үчүн
жогорку ылдамдыктагы байланыш каналдарын колдонушат. Эми болсо балдар, биз Кыргызстандагы интернет провайдерлерди санап өтөлү. Алар Альфа Телеком, Sky Mobile, Акtel, Сател, Кател, Нур Телеком, Мегалайн, Элкат, Акнет жана башкалар. Мына ушул интернет провайдерлер Кыргызстандагы элдерди, колдонуучуларды интернет менен камсыз кылып турушат. Келишим кантип түзүлөт? Келишим бул кандайдыр бир ишмердүүлүк боюнча эки тараптын документалдуу макулдашуусу. Интернет колдонуучу менен провайдердин ортосунда да келишим түзүлүүсү шарт. Провайдерлер менен түзүлүүчү келишим адаттагыдай эле бардык тармактарда колдонуучу келишимдей эле түзүлөт. Мында тараптардын өздүгүн тактоочу документтер, юридикалык жактардын ишмердүүлүгүн көрсөткөн лицензиялар, тараптардын милдеттери, интернет ылдамдыгын буйртуу, келишимдин мөөнөтү, келишим аткарылбаган учурда жоопкерчилик жана келишимге тиешелүү бардык иш-чаралар бүткөн соң провайдер менен келишим түзүлөт. Келишим эч качан бир тараптуу бузулбайт же жокко чыгарылбайт. Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен интернет тармагынын бир бөлүгү болгон пошталык даректер, домендик аттар, провайдерлер, Кыргызстандагы провайдерлер жана алар менен кантип келишим түзүү жолдорун үйрөндүк. Анда эмесе, мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Үйдөн видео сабакты кайталап көрөсүңөр. Ар бир сөздөргө маани бересиңер. Мен бул видео сабак боюнча силерге атайын суроолор жиберем. Ошол суроолорго жооп жазасыңар. Анда эмесе, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.